үйдөн чыгып сүйлөбөй 7 күн болду чыкканы. Үмөт Дөөлөтов 3 жашынан бери эле манас айтат. Анын алгачкы мугалими өзүнүн атасы. Манас айтуучулук өнөр анын чоң атасында да болгон. Үмөт азыркы учурда бир катар эл аралык иш-чараларга катышып, өзүнүн жөндөмдүүлүгү менен көптөрдү таң калтырып келет. Негизи манасты жаттабайм, Батыр атам жаттабайм. Бул Кудайдан берген атайын бир талант. Кадимкиде оозуман чыгып, кичинекей кезимден бирок 3,5 жашыман кантип жаттайм. Мен айткандарымды диктофонго тартып туруп алып, анан апам азыр тетрадка китеп бетине түшүрүп атат. Кычосуңдулдан эстирген бүтүн элиң кыргызга. Манас дүйнөдөгү эң көлөмдүү эпостордун бири. Ал байыркы Индиянын Махабхарата эпосунан 2 эсе чоң. Тибеттин Кесере падышасы тууралуу чыгармасынан да узун. Улуу манасчы Саякбай Каралаевдин варианты эле 600 миңге жакын ыр-саптардан турат. Кыргыз эли кылымдардан бери манас баштаган элдик ооз-эки чыгармачылыкты сактап, кийинки муунга көөнөрбөс мурас катары калтырып келди. Гениалдуу манасты дүйнөгө бренд кылып чыгарышыбыз керек. Кудай буюрса жакынкы жылдарда. Экинчиси Айтматов көп эле өлкөлөрдө таанылуу, бирок дагы Айтматовдун дагы али дың болуп жаткан ойлору бар, өзгөчө философиялык, этикалык. Кыргызстанда Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы мына ушул Манас эпосун жана кыргыздардын эпикалык маданиятын, Чыңгыз Айтматовдун дүйнөлүк мааниге ээ болгон көркөм философиялык мурасын сактап, аны ар тараптан терең изилдөө максатында түптөлдү. Все эти месяцы ушли на подготовку, на ремонт здания. Бул айларда мекемени оңдоп түзүү, укуктук маселелерди чечүү иштери менен алек болдук. Манас менен Айтматовду изилдөө боюнча пландарыбыз өтө көп. Биз Манас эпосу жана Айтматовдун чыгармачылыгына эмне байланышкан болсо, ошонун баардыгын камтыйлы деп жатабыз. Биринчи долбоор документалдык тасмаларды тартуу болмокчу. Первый проект это будут документальные фильмы. Академияда кыргыз таануу боюнча да өзүнчө бөлүм ачылган. Анда Манас жана Айтматовдон сырткары кыргыздардын жалпы тарыхы изилденет. Кыргыз адам эмне деген адам, кыргыз эл эмне деген эл, качан жаралган, кандай мамлекеттерди курган, жана кандай каада салттары бар, үрп-адаттары бар, менталитети кандай, негизи көчмөн цивилизациянын ичинде кыргыз элинин орду кандай орун дийлеп келген. Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын расмий ачылышы Манас эпосунун күнүнө туш келди. Салтанаттуу азем президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өттү. Элибиздин ан сезиминде улут, өлкө, мамлекет деген ыйык түшүнүктөр менен бирге улуу инсандардын ысымы ар дайым жашап калат. Улутубуздун улуу атолу Чыңгыз Айтматов ошондой инсан. Кыргыз, Манас, Чыңгыз деген түшүнүктөрдү ажыратып бөлүп кароого болбойт. Чыңгыз Төрөкулович Манас эпосунун изилденишине, анын басып чыгарууга эбегейсиз эмгек кылган. Манас эпосу тарыхыбыздын көнөрбөс дөөлөтү. Ал эми Айтматов маданиятыбыздын көнөрбөс дөөлөтү. Буга байланыштуу урматтуу аксакалыбыз Бексултан Жакиевдин Манас менен Айтматовдун киндиги туташ деген сөзү мен дайыма эсимде жүрөт. Бул абдан таам айтылган сөз. Мына бүгүн сиздер менен бирге Манас жана Айтматовдун академиясында бирге жолугушуп отурабыз. Академия Айкөл Манастын осуяттарын кеңири жайылтып, аларды мамлекеттик башкарууда жана жаштарды тарбиялоодо жаңы шарттарга ылайыктай ала турган милдетти аткарат. Ушул кезге чейин Манастын терең изилденип, дүйнө элине тарашына залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эмгеги зор. Анын чыгармачылыгы, өз доорунда жасап кеткен эмгеги кыргыз элине азыр да кызмат кылууда. Былтыр сентябрь айында Бириккен Улуттар уюмуна барганда ошол жерде биздин улуу агабыздын көргөзмөсү өттү. Сүрөт көргөзмөсү, бүт дүйнө боюнча ар тилде чыккан китептерин алып келишти. Бириккен Улуттар уюмунун генерал секретарынын орун басары келип сөз сүйлөдү. Ошол жерде биринчи жолу оондун имаратында ушундай көргөзмө өтүп атыптыр. Ошол жердеки библиотека жетекчиси грек экен. Чыңгыз Төрөкулович чыгармаларын бүт грек тилге которгон адам экен. Мына биз барган жерде бизде ошо Чыңгыз Айтматовдун жердештери, туугандары деп мына ошондой сый көрсөтүп атышат. Мына ошон үчүн айтып атам мен, Чыңгыз Төрөкулович өзү өтсө дагы бул дүйнөдөн, арабызда болбосо дагы өзүнүн кылган эмгеги менен кыргыз элине, Кыргызстан элине, кыргыз мамлекетине мына кызмат кылып атат. Президент менен маданий тармактын өнүгүүсү, жаштарды адеп ахлактык жактан тарбиялоо жана маданият тармагына көрсөтүлүп жаткан мамлекеттик колдоо, анын ичинде чыгармачыл союздарга,
өлкөнүн маданий мекемелерин жаңылоо тууралуу пикир алышуу болду. Жаш манасчылар бар. Аларды чар жайыт кое бербей, ошолорду таптай турган жер болуш керек. Ошондой эле баягы эски терим менен айтканда, адабият, искусство, театр, кино ушулардын мындай бир башын кошо турган иштер болуш керек. 1925 тиги Касым Тыныстанов Төрөкул Айтматов барат экен. Ошол кезде эмени башкарган кишкенде, ЦКда жанагы. Ушу манасты мына варианттар түшүп атат. Чогултуп туруп бир хрестоматийный вариант кылып орусча чыгарбайлы эл журтка, мектептерге тарталы десе, Төрөкул Айтматов кол коюп берет. Анан булар даярданып 35-жылы даярданып, орусча да которсок деп. Даярданып эме кылса баарын тиги 37-жылы атып салып атпайбы. Манас атанын ак кар көк музу деген аңгемесинде мындай дейт. Ошо шекерге жакындап баратканда биринчи эле көзгө ошо Манас ата чокусу урунат. Ошону көргөндө эле баягы жылаңайлак чуркап жүргөн баладай сезип өзүмдү ар кандай ойлорго түшөм. Менин айтайын дегеним, Чыңгыз Төрөкулович ошо бала кезинен ошондой чөйрөдө өсүп, элдин ыйык көргөн нерселерин өзүнө сиңирип, анан ошондон неметип калган болуш керек. Ушунча жакын болуп Манаска. Чыгармачыл уюмдарга мындан арыда өзгөчө мамиле жасалып, камкордук алынат. Быйыл биринчи жолу эгемендүү Кыргыз тарыхында чыгармачыл союздарга гранттык колдоо алынмакчы. Эгемендик алган жылдардан бери коомдук уюм деген шылтоо менен чыгармачыл уюмдарга мамлекет карабай коюп, деидеологизация биз эмнеге келип калдык? Мына кечеге эле бир 2-3 күн мурдагы эле бир окуялар эмнеге алып келип койду бизди? Деградацияга баратабыз коом. Бул улуттук рухтун кайра жаралышы, ушунун башталышы, символикалык көрүнүш. Ошол эле учурда чыгармачыл союздарга сиздин көңүл бөлүп атканыңыз, ушунун бардыгы бир жаңы бир 21-кылымдагы биз бир нерсени эске алышыбыз, улуттук кайра жаралуу бир немесин иштеп чыгышыбыз керек экен. Улуттук кайра жаралуу программасын. Чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү, белгилүү жазуучу, драматургтар, акын, манасчылар академиянын келечектеги ишмердүүлүгүнө карата өздөрүнүн ой пикирлерин билдиришти. Манас жана Айтматов бул кыргыз рухунун эң эки туу чокусу. Мына ошол туу чоку менен биз алдыга жыла алабыз. Демек, аларды биз дүйнөлүк бренд катары, дүйнөлүк бир руханий чоң байлык катары, анан кыргыз экендигин көрсөткөн bir faktör katары biz alıp çıksak, ошондо гана biz Kırgızdагы гуманитар жактан дүйнөгө таанылат элек. Türkiye'de Yunus Emre деген институт бар. Мына Кошуна Кытайда Конфуций институту бар. Мына ошол сыяктуу Айтматов таануу, Манас таануу гана эмес, жалпы кыргыз маданиятын дүйнөгө таанытуу боюнча бир борбор болуп калышы керек да. Кылымдардан берги топтоп келген байлыгыбызды, топтоп келген ушул маданиятыбызды, тарыхыбызды ошол дүйнө жүзүндөгү боордош элдер менен бөлүшүп, бир чогуу бир ынтымакта жакшы бир ийгиликтерге жетебиз деген бир жакшы чоң бир философиялык дем пайда болду десем айтсам жаңылышпаймын. Эми жаш манасчыларды даярдоо иши Манас жана Айтматов улуттук академиясында жүргүзүлөт. Манас айтуучулар мектебин түзүү үчүн академиядан атайын кеңсе бөлүнүп берилген. Биз манасчылар мектебин түздүк. Ошону менен катар академия менен кызматташып атабыз. Академия бизге имарат жагынан жардамдашып, ошондой эле дагы кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Демек, академиянын бирден бир иши ушу манасчыларды колдоо болуш керек деп ойлойм. Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясы ушул жылдын башында президенттин жарлыгынын негизинде түптөлгөн. Академияда учурда илимий изилдөө, Манас эпосун жана залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын дүйнөгө жайылтуу боюнча жигердүү иштер башталды. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Ала Тоо 24.